Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, бүгүн актуалдуу маек жазык аткаруу системасындагы жыл ичиндеги иштери туурасында маалымат берип, мекеменин жетекчиси менен болгон маекти сунуштайт. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутумунун карамагында жатак абактары, түзөтүү абактары, тарбиялоо абактары, түрмөлөр бар. Мына ушул пенитенциардык тутумду жакшыртууда кандай өбүлгүлөр болду, кандай ишке ашпай калган жагдайлар болду, ушул багытта сөздү баштайбыз. Биздин студияда Кыргыз өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси, төрагасы Эгембердиев Аскат Райымжанов келген. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу радио угуучулар, сиздерди кызыктырган суроолор болсо биздин уктуруубузга кошулуңуздар. 39-21-90, 39-19-33 телефондору азыр актуалдуу маек иштеп жатат. Режиссердук пультта Айдай Исмаилова бар. Андыктан сурооңуздар болсо бизди байланыштырат, катышыңыздар. Ошондой эле бизди Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасына түз көрүп угасыз. Бул жактагы видео аркылуу дагы сурооңузду, комментарийиңиздерди таштасаңыздар болот. Аскат Райымжанович, алгач ушул суроодон баштайлы. Мына 2020 жыл узап атат. Бул жыл бизге ушул пандемия менен эсте калды. Коронавирус, пандемия деп. Ушул өзгөчө кырдаал жарыяланган абалдан бери сиздер менен биз жолугуша элекпиз чындыгында. Ошондуктан менде алгачкы суроо ушундай: пенитенциардык система кандай иш алып барды? Баягы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берген кеңештерди кабыл алып иш алып бардыңарбы? Жанагындай бир реакция жасоодо ошол стандарттык процедурасы сиздер тараптан кандай иштелип чыкты? Ушундай бир вируска чалдыккан жагдайда ушул багытта баштасаңыз. Саламатсыңарбы? Чындыгында өткөн кетип бара жаткан жыл биз үчүн, бүткүл коом үчүн татаал жылдардан болду. Элибиз коронавирус илдетине чалдыгып, анын кесепеттери өлкөбүздүн экономикасына, социалдык абалына өзүнүн терс таасирин тийгизди. Бул бизде гана эмес, экономикасы заманбап деңгээлге чейин жеткен улуу державалардын арасында да чоң көйгөйлөрдү жаратты. Бирок биз алдын ала чараларды көрүп, өзүбүздүн туруктуулугубуз менен ынтымакта жана биргеликте ушул илдеттин кесепеттерин азыркы учурда жеңип келүүдөбүз. Жаз мезгилинен баштап эле ушул илдет тарай баштаганда биз алдын ала көп чараларды көрдүк. Биз мекемелерде 230 орундуу палаталарды дайындаганбыз. Бул 47-чи мекемеде 50 орундуу, 31-чи мекемеде 42 орундуу, 2-чи мекемеде 33 орундуу жана башка мекемелерде 105 орундуу палаталарды ачып, ал жерге тиешелүү жабдууларды орнотуп, медперсоналды ушул коронавирус илдетине карата күрөшүүдө саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте дайындап үйрөттүк. Алдын ала дары дармектердин базасын түзө алдык. Анан биз былтыр кызматкерлер үчүн 65 орундук госпиталь поликлиника ачканбыз. Мына ошол госпиталь поликлиниканын ачылышында бизге чоң жардамдарды берип, көйгөйдү жеңип чыгууга өбөлгө түзүп берди. Албетте чындыгында кыйын болду, өлүм житим болду. Соттолгондордун арасынан да, кызматкерлердин арасынан дагы биз муну эч жаап жашырбайбыз, ачык эле айтып келебиз. Кызматкерлердин арасынан 3 кызматкерлерден ажырадык. Соттолгондордон 4 өлүм житим болду. Бирок алдын ала көрүлгөн чаралардын негизинде биз бул илдетти азыркы учурда жеңүүдөбүз. Азыркы учурда соттолгондордун арасында бир дагы ушул коронавирус илдетине чалдыккан учур жок азыркы учурда. Эми менимче ошо түзөтүү мекемелеринде 9000дей адам бар болуш керек, Мына ошол сиз азыр жакшы мындай сөз баштадыңыз, ошо коопсуздуктун санитардык чараларын биз ошо кармадык, сактадык деп. Анан биз билгени менимче ошол жерде баягы медициналык баягы бир ыкчам бригадалар уюштурса керек. Ооба, биз ар бир мекемелерде ушул медициналык жайы бар мекемелерде ыкчам бригадаларды түздүк.
алар болсо стандарттык алгоритмдерди иштеп чыгып бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо коомунун жардамы менен ошолорго реакция кылуу боюнча стандарттарды иштеп чыгып ошолорду кеңири кесипкөйлүк менен колдонуп ушундай иш чаралардын натыйжасында биз көзөмөлдө сактап кала алдык, кырда алды. Асхат Райымжанович, эми сөзүбүздү дагы башка нукка буралы анда. Мына бул жылы өзүңүз билесиз, ушул жеңиштин 75 жылдыгына, анан кийин апрель окуяларынын 10 жыл толгонуна карата амнистия боюнча мыйзам чыккан. Мунун алкагында канча адам бошотулду? Ооба, бул боюнча дагы чоң жумуш жүргүзүлдү. Ушул амнистиянын натыйжасында биз болгон тиешелүү документтерди чогулуп, кимге тийиштүү, кимге туура келген болсо ошолорго амнистия колдонуп, 60 кишиден ашык бошотулуп, 800гө жакын адамдардын өтөө мөөнөтү кыскарды. Андан тышкары мына быйыл биз президенттин ырайым кылуу актысы боюнча да чоң жумуш жүргүздүк. Өзү биз президенттин алдындагы ырайым кылуу комиссиясына 1800дөн ашык материал жөнөттүк. Анын ичинен каралып чыгып 230 адамдын мөөнөттөрү кыскартылып, 38 абактардан бошотулуп чыкты. Бул негизинен наркотик, жеңил наркотик, хулиганство жана башка мындай өтө оор эмес беренелер боюнча камакта отурган соттолгондор ушул ырайым кылуу комиссиясы өзүнүн актыларын чыгарды. Негизи ушул ырайым кылууга туш болгон жагдайда да коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атпайбы? Аны өзүңүз билесиз. Ошон үчүн мен ушул суроону берип атам. Анан ушул сиздердин мекемеде, Асхат мырза, мына соттолгондордун жаза өткөрүү режимин өзгөртүү боюнча атайын бир комиссия иш алып барат, Анан жылдын башынан бери мындай алып караганда канча мындай бир арыз кайрууларды ушулар карады бул комиссия? Анан канча адам, мисалы үчүн сиздерде жана биз колония поселения деп орусча айтып коебуз, ушул тарбиялоо абактарына которулду да. Анан ошол ырайымдуулукка кылгандарда баягы кайсы кылмыштар менен отурду деген мындай бир так суроону элдер беришет да көбүнчө. Эми бул ырайым кылуу боюнча биз болгону материалдарды топтоп, комиссиялардан өткөрүп, өзүбүздүн административдик комиссиядан өткөзүп, анан кийин байкоо комиссиясынан өткөзүп, анан кийин ырайым кылуу комиссиясына жөнөтүп жаттык. Ал ырайым кылуу актысын колдонуу ал өздөрүнүн гана компетенциясында турат. Ал эми ошо негизинен бул баягы оор эмес, өтө оор эмес кылмыштар боюнча колдонулган актылар болду. Ал эми атайын комиссияны айтып жатасыз. Бул атайын комиссия айына бир жолу өткөрүлүп турат. Бүт мекемелерде өтүп жаткан жаза өтүп жаткан соттолгондорго карата материалдарды карап чыгып, алардын жаза өтөө режимин өзгөртүү боюнча чечим кабыл алынат. Ай сайын болуп турат ар бир мекемеде. Ушул алкактын натыйжасында биз 1,5 миңден ашык соттолгондорго өзгөртүү режимин колдондук. Жанагы тарбиялоо абактарына дагы көбү которулдубу ушул кайруулардын негизинде быйылкы жылы? Тарбия абактарына Жанагы эми ушундай деп которосуздарбы? Тиги абактын түрлөрү бар да баягы. Ооба. Бул жерде биз жабык абактардан жатак абактарга которуу маселеси каралат. Бул жанагы колония поселения деген жатак абактарына. Орусча айтканда колония поселения. Ошол эле учурда эгер жатак абакка чыгарылып, ал жерде кайра эле тартипти буза турган болсо, анда бул комиссиянын ыйгарым укугу бар. Алардын кайра режимин өзгөртүп, кайра жабык абакка которуу боюнча. Ушул жагдайда менде бир суроо бар да, Асхат мырза. Мына биздин өлкөдө негизичи ушул канча түзөтүү анан тарбиялоо абактар бар? Эми жалпысынан бизде 27 мекеме бар. 27 мекеме. Анын ичинен 11 жатак, 11 жабык тибиндеги абактар, ал эми 10 жатак абактар, калганы түрмө жана тергөө изоляторлору. Анан ушунун баары тең негизи жаза аткаруу тутумуна кирет да. Анан негизи бизде ошол баягы коомчулукта ушул сөз көбүрөөк айтылат экен, колония поселения деп. Мына ушул жерде санын кыскартуу боюнча дагы бир топ бир коомчулукта бир суроолор көтөрүлдү эле да. Анткени баягы сиздер
ошол кылмышына жараша, анан ошол өздөрүнүн жүрүм турумуна жараша баягы которулганда көбүнчө алар үйлөрүндө болушат экен дагы. Анан формалдуу түрдө барып ушул биз барбыз деп мындай белги кылып өтүп кое турган учурлар мына ушунча ушундай боло тургандан кийин булардын бир санын кыскартпайбы деген ушундай бир коомчулукта бир маселе көтөрүлгөн да. Ушул жагдайда иш кандай болду сиздерде? Бул Эми көтөрүлгөн маселе канчалык негиздүү? көтөрүлгөн маселе ооба негиздүү. Бирок мен бир гана цифраларды айтып кетейин. Биз мына 2 жылдын ичинде жалпы соттолгондордун санын, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан соттолгондордун санын 2,5 миңге кыскарттык. Бул өтө орчундуу жумуш жүрдү. Бул 2,5 миң киши, башкача айтканда 5 жабык тигиндеги абактын саны болуп жатат. Ал эми жатак кабактар булар сөзсүз мен ойлойм керек. Себеби бул өзүнчө бир жаза аткаруу мамлекетинин ичиндеги тутумдун ажырагыс бир бөлүгү. Себеби жабык тигиндеги абактардан алар жатак абакка которулганда бул өзүнчө бир мындай тепкич болот. Себеби эркиндикте жашоого адаптация болот ошол жерде. Ал эми ал жерде алар укуктуу ошол территорияда өзүнүн үйлөрүндө жашап, же болбосо жумуш аткарып, келишим менен тышка чыгып жумуш аткарып, анан кийин айлыгын кандайдыр бир өлчөмүн мекемеге бөлүп турат. Мунун баары мыйзам түрүндө көрсөтүлгөн. Анан калса бул жатак кабактардын азыркы учурда биз өндүрүштүк потенциалын өтө жогорулатып жатабыз. Бул абдан маанилүү. Ооба. Эми өндүрүш боюнча айтып кетсек, Ушул боюнча айтсаңыз, анткени сиздердин ушул жаза аткаруу мамлекеттик кызматында ошол түзөтүү абактары көбүнчө ушуга көбүрөөк басым жасайсыздар да. Баягы соттолгондор баягы өз алдынча мындай бир өзүнүн бир өндүрүшү менен, өздөрү чыгарган баягы өндүрүштөр менен өзүн мындай бир камсыз кыла турган жагдайда болсун деген бир саясатты жүргүзүп келгенсиздер. эми өндүрүштүн бул негизги 2 максаты бар. Бул биринчи максаты киреше алып келүү, ал эми экинчи эң негизги максаттардын бири бул ошол эмгек менен соттолгондорду тарбиялоо. Ушул алгакта бизде азыркы учурда 52 өндүрүш объектилер иштеп жатат. Алардын ичинен 24-үн биз мына 2019-2020 жылы ачтык. Мына ушулардын күчү менен биз бүгүнкү күндө быйыл мындай жыйынтык кылып кетсем, биз 6,131,000 бышкан кыш чыгардык. Пискоблоктон 19,000 даана чыгардык. Чийки кыштан 105,000 даана чыгардык. Пластик, терезе, эшиктерди орнотуу жасоо боюнча 12 миллион сомго кызмат көрсөтө алдык. Айыл чарба багытында дагы биз көп жумуштарды алып бардык. Быйыл биз 50 гектардан ашык айдоо аянттарын көбөйттүк. Жалпы саны 200 гектарга жетти. Мына ушул айыл чарба жумушундагы жүргүзгөн жумуштун натыйжасында биз 464 тонна картофель, кызылчадан 21 тонна, сабизден 53 тонна, пияздан 62 тонна, помидордон 3 тонна, капустадан 8 тонна айдадык. Мындан тышкары фасоль дагы айдадык. 16 гектарга фасоль айдап, 3 тонна неме алдык, жемиш алдык. Андан тышкары бул өсүмдүктөрдөн алынган түшүм жатак кабактардагы мал чарбачылыгына жумшалса, картошка менен өсүмдүктөр түзөтүү мекемелеринин керектөөсүн жабышат. Картошканы жана жер жемиштерди 2018 жылга салыштырмалуу 2019-2020 жылы биз 100%га жабуудабыз. Бул ошо сиздердин эле тутум өзүңүздөрдү эле камсыз кыласыздарбы же дагы сыртка да чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атабы? Азыркы учурда биз эмдиги жылкыга пландарды түзүп ушул маселени карап атабыз. Себеби дагы айдоо аянттарын көбөйтөбүз. Анан кийин Кудай буйрса тышкы рынокко дагы чыгарабыз. Ал эми азыркы учурда мына жер жемиштер, картошка, сабиз, пияздар болсо биз толугу менен өзүбүздүн тутумубузду жаап жатабыз. Мындан тышкары мал чарбачылык багытында да иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө бизде 187 бодо мал чарбасы бар. Биз ушул бодо мал чарбасын өстүрүп,
чүй өрөөндөгү баардык абактарды эт менен өзүбүз камсыз кылып келе жатабыз. Мындан тышкары 45 мекемеде бул Беловодский айылында тоок чарбасы бар. Ал жерде 800-гө жакын баш бар. Ушул жылы биз ушул тоок чарбасынан 145 000 даана жумуртка чыгарып, мекемелерге өткөрүп, жумуртка менен дагы толук өзүбүз жаап келе жатабыз. Мындан тышкары Токтогулда, Түштүктө биз ары багуу боюнча 150 челек иштетип келе жатабыз. Өткөн жылы Токтогул жатак абагында балык өстүрүү боюнча объектилерди ачтык. Ал жерге 3000 даана, азыркы учурда 3000 даана форель өстүрүүдөбүз. Булар эми сиздердин ошол өзүңөргө тиешелүү жерлер каякта? Каяка барып ушуларды иштетесиздер? Биз өзүбүзгө тиешелүү жерлер дагы бар, анан кийин арендага алган жерлер дагы бар. Ушул бүт жерлерде ушул немелерди өстүрүп, багып, өзүрүн көрүп жатабыз ушуларды. Аскат мырза, мен ушу жаңыдан ушу кабарчылык ишимди баштаганда 2006-2005 жылдары Степной айылындагы аялдар колониясындагы ушул аялдар жөнүндө бир уктурууларды жасап, бир топ ошол жака бир 20 жолу бардым да. Ошондо мен абдан мындай бир таң калгам да, көбүнчө ошол аялдар өздөрү дагы ошол жерде жазасын аткарып жаткан аялдар ошо иш менен камсыз болгонуна өздөрү мындай сүйүнүп турат экен да. Бирок ал убакта мына андан бери көп убакыт өтүп кетти, 14-15 жылдай. Мындай бир өндүрүштү бир кеңейтип алсак деген дагы бир чоң бир пландар коюлду эле да. Менин суроом мындай да, эми ошол негизи эле жалпысына менен азыр аялдар колониясы боюнча дагы айтып кетсеңиз, кандай өзгөрүүлөр болду андан бери. Анан мен андай өз көзүм менен барып көрдүм эле да. Азыр негизинен ушул соттолгондордун канча проценти ушул колониядагылар мындай бир жумуш менен камсыз болушкан, канчасы? Анан алардын мындай бир орто эсеп менен алган айлык акылары кандай болуп атат? Ушул дагы бир өзгөчө мындай бир маселелер жаратат да. Эми жалпы эле тутум боюнча 30% жакын соттолгондор жумуш менен камсыз кылынган. Ал эми сиз айткандай экинчи абакта ал жерде аялдар жаза мөөнөтүн өтөйт. Алардын баары жумуш менен камсыздалган. Ал жерде азыр көпчүлүк пайызы жумуш менен камсыздалып, ал жерде азыр швейный цех иштеп жатат, заказдарды аткарат. Мына соттолгондорго кийим тиктиребиз, кызматкерлер дагы кийим тигип беришет алар. Андан тышкары ал жерде нан чыгаруучу цех бар. Нан чыгаруучу цехте алар нан чыгарып, башка мекемелерде дагы өздөрүн дагы биринчи жана экинчи сорттогу нан менен камсыз кылышат. Ал жерде мына жакшы жактарын, жакшы өзгөрүүлөрүн айтып кетсек, мына быйыл ал жерде жолугушуулар бөлмөсүн толук ремонттолду. Жолугушуулар бөлмөсү толук ремонттолду. Жаңы стационар ачылды оорулуулар үчүн. Атлантис борбору ачылган. Ал жерде бая арактан, баңгизаттан өз каалоосу менен баш тарткан адамдар дарылоо курстарын өтүшөт. Ал жерде жакшы эле өзгөрүүлөр болуп атат. Анан кийин быйыл дагы бул соттук укуктук реформаны алкаганда биз ал жердин территориясын бир нече мындай локалдуу зоналарга бөлүп жатабыз. Башкача айтканда, ал жерде кылмышына жараша, тартибине жараша биз жөнөкөй, жеңилдетилген жана катуу шарттарды түзүп беребиз. Анан кийин соттолгондор өзүнүн жүрүм турумуна жараша ошол шарттарга жараша мындан аркы жаза мөөнөтүн өтүшөт. Азыр эми курулуш иштери жүрүп жатат бул боюнча. Ал жерде ушул эне менен баланын дагы өзүнчө бир кармай турган жагдайлар бир жакшырдыбы? Анткени бул жагына мен ушу Туркияга дагы барып, эки өлкөнүкүн салыштырып, дагы бир ушундай бир программалар болду эле. Анан ал жерде дагы бир жакшыртуу боюнча дагы бир топ бир ошондой бир пландар коюлган. Азыр кандай болуп атат ушул? Ал жерде бардык шарттар түзүлгөн, жылуу, жумшак. Эми албетте андай нерселерди барып көргөндө чындыгында адам үчүн бир оор сезим туулат. Ошол ымыркайларды көрүп ошол жерде ошон үчүн биз бул объектке көп көңүл бурабыз. Оюнчуктар, жаңы жылдык майрамдар, бүт кандай бир себеп болсо биз сөзсүз ошол жерге көңүл бурабыз. Андан тышкарыда мына эл аралык уюмдар, жогорку кеңештин депутаттары ошол жерге барып
балдарды куттуктап, белек берип, тиешелүү иш чараларды жүргүзүп отурат. Эми албетте кандай гана шарт түзүп бербейли, бул түрмөдө ымыркайдын энеси менен жүрүшү бул адам үчүн өтө оор. Туура айтасыз. Эми дагы бир суроо, мына түзөтүү мекемелериндеги ушундай бир шарттарды жасап койгон дагы абдан жакшы экен. Бирок ошол кезде бир айрым ушул эркинен ажыраткан аялдарды сөзгө тартканда, айрымдары сыртка чыкканда бара турган жерим жок деп атайын деле мындай бир кылмыш ишин жасап кайра барып отургусу келгендер дагы болгон да, биздин ушул программага катышкандар. Ушул жагдайларда эмнелерди айтат элеңиз? Анан менин суроом буга келатат да, мына тарбиялык иштер, анан ошол эле билим берүү жаатында кандай иштер жасалат да, мисалы үчүн баягы жаза өткөрүү абактарында ошол мындай бир кесиптик бир техникалык бир окуу жай дейбизби, ушулорду бир орто окуу жайларын ачуу боюнча дагы бир максаттар бар деп айтылды эле да. Ооба, бул биринчи сурооңузга жооп берип кетсем, эми жашырып эмне болот, бул мен жалпы эле аялдар жөнүндө айтып аткан жокмун, жалпы эле ошо абакта отурган адамдар боюнча айтып атам, бар, арасында бар, үй бүлөлөрү жок, тышка чыкканда жумушу жок, жашар жери жок болгон учурлар дагы бар. Эми мен муну менен эмнени айткым келет? Бул абактарда жаткан адамдарды тарбиялоо, аларды тышкы жашоого адаптациялоо, бул жеке гана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жумушу эмес. Бул биздин бүткүл коомубуздун жумушу. Ошондуктан ушул маселелердин алкагында башка органдар же болбосо коомчулук мындан четтеп, тыш тараптан гана карап турбаш керек. Себеби булар бизге коомдон келип жатат, кандайдыр бир белгилүү жаза мөөнөтүн өткөндөн кийин кайра коомго келип кошулат. Ошону биз баарыбыз туура карашыбыз керек, туура баалашыбыз керек. Ушуларды реабилитациялоо, адаптация үчүн баардыгыбыз бир баштан, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз чогуу биргеликте аракет кылышыбыз керек. Ал эми кесиптик окуу боюнча бул дагы тарбиялоонун бир каражаты азыркы учурда мекемелерде 22 кесип боюнча окуу иштери жүргүзүлөт. Бул кесиптик училищелер ачылган. Бул жаатта бир кандайдыр кесипти кабыл алып, мындай барбы ушундай кесипке ээ болгондор? 22 кесип боюнча окутуу жүргүзүлөт. Ошол жерден анан ошол кесипке ээ болуп, кадимкидей диплом алышат. Ал диплом менен анан тышка чыкканда жумушка орношуп иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Кайсы багыттар мисалы ошол? Маселен, ошол эле тигүү багытында, курулуш иштери боюнча, электрик, автослесарь, ошого окшогон багыттар боюнча окутулат. Аскат мырза, тагдыр деген ар кандай, эми кокусунан барып калган адамдар да болот экен ал жерде. Чын эле баягы кылмыш жасап алып отуруп калгандар болот экен. Бирок ошол жерде жана сиз айттыңыз, туура коомчулук да буга ошо өздөрү дагы кол сунуп, булар дагы ошого мындай бир кошо аралашыш керек. Бирок ошол жерде иштеген сиздердин кызматкерлерден дагы көп нерсе мындай бир көз каранды болот экен алардан дагы. Анткени кээ бир адамдарды караса чын эле ошол жерде китеп окуп отургандар бар. Кандайдыр бир жашоосун бир пайдалуу убактысын пайдалуу бир өздөрүнө кийинки жашоосуна пайда алып келгендей кылып убакыт өткөргөндөр да болот экен да. Ошондой жагдайда сиздерде дагы баягы бул жагын дагы аябай карасаңыздар керек. Алардын тарбиялап аткан, алар тарбияланат да, туурабы, сиздердин кызматкерлер тарабынан. Сиздер өзүңүздөрдүн ошол кызматкерлериңиздерди кандай мындай бир окутуп турасыздарбы булар менен мамиле кылууда? Эми бизде, мамлекетибизде тилекке каршы атайын ушу пенитенциардык тутумда иштегенге дайындаган жогорку окуу жайы жок. Бул биз үчүн өтө көйгөй. Себеби ушул жазаларды аткаруу тутумунда иштөө бул адамдан чоң кесипкөйлүктү, моралдык, психологиялык туруктуулукту талап кылат. Бул жерде иштеш үчүн адам деген жылдап окуп, өзүн психологиялык жактан дайындаш керек. Себеби ушундай континент менен албетте күнү түнү иштөө оңой эмес. Мурун биз мына МВДнын академиясынын негизинде базасында кызматкерлерди окутчу элек. Ал эми азыр
андай мүмкүнчүлүгүбүз дагы жок. Бирок өзүбүздө окуу борбору ачылган, окуу борбору. Ал жерде тажрыйбалуу жогорку окуу жайлардан келген адистер дагы иштейт. Биздин тажрыйбалуу кызматкерлер дагы иштейт. Ал жерде биз тынбай ал жерде ошо окуу процесстерин жүргүзүп жатабыз. Контролерлорду, медиктерди, офицерлерди, ошол эле тарбиячыларды, психологдорду ар бирин өзүнчө багыт, өзүнчө программа боюнча окутуп, ушул жазаларды аткаруу турмуш шарттарында иштөөгө үйрөтөбүз. Аскат мырза, мына азыр WhatsApp аркылуу дагы суроолор келип атат да. Негизи мындай да, мен эми муну окуп эле мындай жалпылап эле берейинчи. Мисалы, башка өлкөлөрдө ушул түрмөдө отуруп өзүнүн жазасын өтөп жаткандар жөнүндө кинолорду көргөндө ар кандай учурларды көрөсүң дейт. Кыргызстанда кандай болду экен? Мисалы, ошол жерде иштеген адамдар, мисалы, азыр эмне деп атабыз? Коррупция баардык тармактарга жайылып кетиптир депчи. Ушундай бир коррупциялык ишке аралашпаш үчүн, ошол жерде кылмышын өтөп аткан адамдарга кандайдыр ошолор менен аралашып, дагы бир туура эмес жолдорго барбаш үчүн эмне иштер жасалды? Мисалы үчүн биз азыр ачыктык үчүн камераларды коюп атабыз, жана башка дагы жагдайлар бар. Эми мына камералар боюнча айтып кеттиңиз. Биз мына сиз айтып кеткен маселенин көйгөйлөрүнүн алкагында да албетте борбордук аппараттын базасында анализ жана мониторинг борборун ачтык. Ал жерде биз азыркы күндө мекемелерде 800дөн ашык видеокамераларды орноттук. Ошол 800дөн ашык видеокамераларды орнотуп, алардын жардамы менен түздөн-түз онлайн режиминде мекемелердеги территорияларына байкоо жүргүзөбүз. Бул ушундай коркунучтардын болуп кетпешине чоң жакшы өбөлгө түзүп берип турат. Андан тышкары бул оперативдик максатта да коюлат. Себеби ушулардын жардамы менен биз кандайдыр бир мыйзам бузуучулук болсо, тартип бузуучулук болсо, түздөн-түз ошол жерден көрсөтмө берип, ошолорду жоюу боюнча түздөн-түз оперативдик темпте тиешелүү чараларды көрөбүз. Бул мониторинг борбору бул чындыгында өтө орчундуу жумуш болду. Буга эл аралык уюмдар дагы чоң жардам берди. Башкы башкармалык да түздүк бул боюнча. Анан азыркы күндө биз сот процесстеринде онлайн режиминде ушул мониторинг жана анализ борбору аркылуу өткөрүп жатабыз. Так айтып кетсем, бүгүнкү күндө биз 4,5 миңден ашык сот процесстерин ушундай онлайн режимде өткөрдүк. Бул албетте коопсуздук маселелери, бул албетте материалдык жактан кыйла экономияны түзөт. Бул албетте адамдардын ресурстарын туура колдонуу боюнча дагы өбөлгөлөрдү түзүп берип турат. Эми дагы бизде суроолор бар. Мына дагы бир жагдайда ошол жазасын өтүп аткан адамдарда кайсы бир учурда психологдорго кайрылабыз дейби, кандайдыр бир жардамдарды мындай бир керек деп мындай бир кайрылып турушабы? Ушул жагдайда кандай булардын муктаждыгын чечесиздер? Мекемелерде бизде тарбиячылар иштейт, психологдор иштейт. Анан кийин ар бир соттолгондун кандайдыр бир көйгөйү болсо, ал сөзсүз түрдө администрацияга кайрыла алат. Озек түрүндө же жазуу түрүндө. Албетте ал келгенде адам абакка келгенде кандай гана кылмыш кылбасын, ал кандайдыр бир стресске чалдыгат. Ошондуктан соттолгон абакка келгенде биз аны азыркы учурда 2 жума карантинде кармап жатабыз. Карантинде кармап, анан психологиялык, өздүк сапаттарын карап, изилдеп, анан кийин ошого жараша отрядтарга бөлүштүрүп, анан отрядта аны менен отряддын жетекчиси жана психологдор тиешелүү жумуштарды жүргүзүп турат. 39-21-90, 39-19-33 телефондору биздин актуалдуу маекке иштеп жатат. Биз бүгүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жылдыгында жыйынтыктады. Мына ушул багытта сөз кылып жатабыз. Биздин студияда Кыргыз өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Эгембердиев Аскат Райымжанович бар. Бизде угарманыбыз бар экен, биз сизди сөз кабыл алабыз. Эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз.
Алло, Саламатсызбы? саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Аскар Райымжановичке суроом бар эле, ошону берип койсом болобу? Болот, бериңиз. Аскар Райымжанович, эми сиз айтып койсоңуз, бул биздин Кыргызстанда пенитенциардык системада иштөө өзгөчө социалдык кызматкерлер менен Сурооңузду бере бериңиз. социалдык кызматкерлер менен психологдор жөнүндө суроо берейин дедим эле. Биздин социалдык кызматкерлер менен психологдор азыр мисалы улуттук университетте атайын психологдорду жана социалдык кызматкерлерди даярдап атабыз да. Анан эми сиз айткандай баягы пенитенциардык системага ошо кабыл болуп калган адамдар өзгөчө психологиялык социалдык кызматка муктаж. Анан ошол жагынан алып караганда эми биздин психологдор социалдык кызматкерлердин тажрыйбасы башка мисалы СНГдагы башка бул жагынан өтө тажрыйбасы чоң мамлекеттер бар. Мисалы Грузия, ошол эле Россия, ошолор менен мындай тажрыйба алмашуу иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Анан мисалы бул жанагы аялдар колониясында мисалы өзгөчө жана балалуу аялдар ошолор менен мындай психологиялык иштерди психологиялык жардамдарды, социалдык жардамдарды көргөзүүдө мындай өзгөчө тажрыйба талап кылынат. Ошол жагынан кандай иштерди алып барып атасыздар деп айтайын дедим эле. Мен Улуттук университеттин доценти Жунушева Сайкал Орозовна. Сайкал Орозовна, сизге чоң рахмат. Биздин окумуштуу айым кадагы биздин тема кызык экен. Кандай жооп бересиз? Сайкал Орозовна, аябай көйгөйлүү суроо бердиңиз. Сурооңуз үчүн жана биздин көйгөйлөрдү туура түшүнүп жатканыңыз үчүн сизге ыраазычылыгымды билдирем. Чындыгында бул психолог деген кесип бул өтө татаал кесип. Эми баарыбыз эле психологияны окуганбыз жогорку окуу жайда окуп жүргөндө. Мына азыркы күнгө чейин мен ошол психология сабагын окуганымды унута албайм. Өтө татаал кесип. Анан өзүңүз айткандай бул түрмөнүн шарттарында мунун татаалдыгы, жоопкерчилиги эки эсе эле жогорулайт. Себеби бул абакта отурган адамдар да бул өтө терең психологдор болот. Көптү көргөн, башынан көптү өткөргөн. Ошондуктан чындыгында сиз айткандай буларга өзгөчө мамиле керек. Анан кийин эми биз булар менен биздин психологдор күнүмдүк негизинде жумуш алып барышат. Ар бирин карап, ар бирин изилдеп, күнүмдүк, түнүмдүк жумуш алып барышат. Бул багытта албетте башка өлкөлөр менен тажрыйба алмашыш керек. Чындыгында сиз айткандай кээ бир өлкөлөр, бул алдыңкы өлкөлөр, алардын бул багытта психология багытында тажрыйбасы чоң, жетишкендиктери чоң. Эми тилекке каршы мен ачык эле айтып коеюн, бул жыл ушул пандемия илдетине чалдыгып, биз мындай эл аралык байланыштарыбызды быйыл токтотуп койууга мажбур болдук. Бирок ушул багытта мындан ары жумуш алып барабыз. Буюрса, заман өзгөрөт, жакшырат. Бул илдетти баарыбыз жеңип чыгабыз. Анан кийин мына сиз дагы ушул багытта экенсиз, Сайкал Орозовна. Мүмкүн болсо биз ушул абал жакшырса, сиз менен байланышып, ушул жумушту тыгыз алып барууга мен ниетим бар. Рахмат сурооңуз үчүн. Рахмат, байланышка чыкканыңызга да рахмат, Сайкал Орозовна. Эми дагы бир суроодо Аскат мырза, жана биз абактар деп атабыз, абактардын абалы, техникалык, материалдык жагдайы жөнүндө да сөз кылып кеттик. Анан дагы бир угарманды кабыл алып, андан кийин мен суроомду улантайын. Эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Бишешанын алимов Төрөгөн. Мамлекетте түрмөдөн чыга тургандарды даярдоо үчүн апробация деген мамлекеттик кызмат коомдук башталышта киргизилген. Ошол иштин жүрүшү кандай? Кандай мамлекетке пайда алып келди? Же болбосо коомдук башталышта болсо коомдук уюмдар же айыл өкмөттөр кандай жардамдарды уюштуруп атат бүгүнкү күндө? Апробация маселеси ушул кайсы деңгээлде бүгүнкү күндө? Алимов. Абдан жакшы суроо бердиңиз, рахмат сизге укканыңызга. Сурооңузга рахмат.
Бирок мен айтып кетер элем, бул пробация кызматы азыр биздин компетенцияга кирбейт. Аны биз Кирбей калды. өткөн жылы юстиция министрлигине өткөрүп бергенбиз. Ал жерде атайын пробация иштерин алып баруу боюнча департамент ачылган. Анын жумушун түздөн түз атайын министрдин орун басары курировать этип турат. Ушул пробация боюнча азыркы учурда жумушту толугу менен юстиция министрлиги алып Бирок барат. сиздин байкашыңызда кандай болуп атат бул анализ ушундай бир Анализ жакшы. мындай Бул эми биз дагы бул тарбиялык боюнча иштер жасап атабы? такыр четтеп калбастан булар менен биз биргеликте жумуш жүргүзөбүз. Себеби уже соттолгон бизде отуруп, бошоого мөөнөт азалганда биздин кызматкерлер дагы, мекемелердин ичиндеги кызматкерлер дагы ушу пробациянын өкүлдөрү менен чогуу жумуш алып барып, иликтеп, күн мурунтан алар коомго чыкканда аларды кандай адаптациялоо иштерин жүргүзүш керек, чогуу иштеп чыгышат. Рахмат. Эми суроом жана абактар боюнча дагы улантса, мына биздин Бишкектин аймагында, Бишкектин ичинде, борборубузда абак бар да. Ушул көп эле жылда, көптөн бери эле коомчулук тарабынан бул айтылып келет да, бул ушу Бишкектин территориясынан сыртка чыгарылсын дегенчи. Ушул процесс жылып атабы, кандай болуп атат? Эми бул процесс боюнча биз былтыр аябай көп иш алып бардык. 47-чи абак, 47-чи абак. Азыр чындыгында бул 47-чи абак шаардын борборубузда жайгашкан. Ал жерде атайын ооруканабыз дагы бар. Анан кийин ал жерде калктын чыгыш болгонуна байланыштуу түздөн түз ошол жерде шаардык маанидеги көчөлөрдүн өтүшү, турак жай сектору түздөн түз ошол жерге жакын жайгашкандыгы жана башка коопсуздук маселелеринин негизинде биз ушул абакты шаардан тышкары которуу боюнча өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Мындан тышкары дагы бул абак өзү өткөн кылымдын орто чендеринде салынган. Анан кийин өзүнүн инфраструктурасы азыркы заманбап учурга талап кылбайт. Ошондуктан ушул маселелерди карап биз сунушубузду бердик. Алдын ала тиешелүү документтерди иштеп чыктык, сарпталуучу каражаттарды эсептеп чыктык. Анан муну биз Молдовановка айылындагы номер 31-чи абакка которуу боюнча сунуштубузду бергенбиз. 31-чи абакта болсо 2014-жылдан бери кургак кучукка каршы оорукана иш жүзүнө киргизилген. Ал жерде заманбап медициналык жабдуулар бар. Территориянын аянты жана жалпы эле инфраструктурасы ошол жерде бирдиктүү оорукана түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул боюнча биз атайын межведомстволук комиссия түзгөнбүз. Саламаттык сактоо министрлигин тартканбыз ушул жумуштар боюнча санитардык эпидемиологиялык ченемдерди карап чыгуу үчүн. Жана эл аралык Кызыл Крест уюму дагы ушул маселени карап чыгып, алар дагы өзүнүн ушул маселе туура экендигин колдоп беришти бизге. Эми азыркы учурда биз дайынбыз. Ал жерде. Эми бул жанакы каржыга байланыштуу эле токтотуп койбосо, азыр каржыга байланыштуу бул маселе токтоп турат. Чындыгынан азыр экономикалык абал оор болуп турат. Бирок биз ушул көйгөйдү, ушул проблеманы ачык коомчулукка чыгардык. Анан кийин перспективада бул сөзсүз чечиле турган маселе деп ойлойм. Бүгүн эртең болбосо да бул перспективада чечилет. Аскат мырза, биз ушул программабызда ушул сиздердин мамлекеттик кызмат жылды кандай жыйынтыкта калып атат, кандай жетишкендиктерге болду деп мына биз азыр маалымат берип атпайбызбы? Айтсаңыз, сиз өзүңүз мындай бир толук мындай бир канааттанып турасызбы? Ушул жылда биз ушундай бир жетишкендиктерге жеттик деп анан бир пландарыңыз кандай келечекке? Ушул жөнүндө дагы айтсаңыз, анткени уктуруубуз соңуна да чыгып баратат окшойт. Эми бул жыл биздин тутум үчүн оор жылдардан болду. Деги эле бул тутумда иштеш оңой жумуштардан эмес. Бул тутумдун иштеп турушун камсыз кылуу оңой жумуштардан эмес. Бул жерде өтө чоң кесипкөйлүк керек, моралдык туруктуулук керек. Ушул пандемия илдетине чалдыктык. Бирок ушуга карабастан биз жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматындагы мекемелердеги оперативдик кырдаалды көзөмөлдө кармап кала алдык. Ал жерде албетте ушул орунда жайылып кетишине
түздөн түз шарттар өбөлгөнүп турат. Бул жерде социалдык дистанцияны камсыз кылуу мүмкүн эмес. Бирок биз өзүбүздүн кесипкөйлүгүбүз менен, биримдигибиз менен мен ойлойм, бүт коомчулукка үлгү көрсөтө алдык. Ооба, суроомдун башы ушундан башталды да ошон үчүн. Ооба. Ал эми жетишкендиктер, мына мен силерге кыскача айтып кеттим, жетишкендиктер ушулардын баары бул күнүмдүк, түнүмдүк жумуштун өзүрү деп ойлоймун. Жыйынтыгы. Ал эми кийинки жылдарга планды болсо, эми мен өтө кооз, жогору сөздөрдү сүйлөбөйүн, бирок негизги пландар ушул башталып жүргүзүп жаткан жумушту андан ары улантып кетүү. Эми мен дагы бир суроо берейин сизге, Аскат мырза. Мына жакында эле ушул КМШнын жаза аткаруу кызматтарынын башчыларынын кеңешинин тең төрагасы болуп шайландыңыз да, ушул жыйынга сиз катыштыңыз да. Анан негизи элечи ушундай иш чаралар кандайдыр бир биздин ушул пенитенциардык системаны оңдоп алганга, кандайдыр бир маселелерди чечүүгө мындай бир үлгү түзүп бере алабы? Кыргызстан кандай сунуштар менен ушул жыйынга катышып чыктыңыздар? Ооба, ал жерде мен тең төрага болуп шайландым. Эми биз баарыбыз мына жакында эле биз баарыбыз бир өлкөнүн бирдиктүү пенитенциардык системасы элек. Эми айырмасы ар бир СНГнын өлкөлөрүндө бул пенитенциардык системанын деңгээли азыр ар кандай деңгээлде сакталып калды. Бирөөдө жакшыраак, бирөөдө начарыраак. Но баарыбыз бир система болчу элек. Азыр көйгөйлөрүбүз бир, аткара турган жумуштарыбыз бир. Ошондуктан биз ушул жолугушуунун алкагында сөзсүз түрдө тажрыйба менен бөлүшүп, жана өзүбүздүн сунуштарыбызды берип турабыз. Биз эми бул боюнча сунуш бердик ушул акыркы кеңешмеде. Мына качып жүргөн соттолгондорду издөө боюнча, жаңы заманбап технологияларды колдонуу боюнча, тездик менен, ыкчамдык менен ушундай маселелерди чечүү боюнча сунуштарды киргиздик. Биздин сунуштар жактырылды жана тиешелүү комитетке тапшырма берилди. Мындан ары да иштеп, анан кийинки жолугушууда сунуштарды киргизүү. Ал эми кийинки жолугуш болсо, Кудай буйрса, могул пандемия илдетин жеңип чыксак, Кыргызстандын территориясында өткөрүлө турган болуп жатат. Жакшы экен. Анан негизи биз Кыргызстандагы ушул түзөтүү мекемелери башка өлкөлөргө караганда кандай абалыбыз, мындай салыштырмалуу? Эми буга бир жооп менен жооп берүүгө болбойт. Маселен, эми Европанын абактарына жетиш үчүн дагы көп жыл эмгектенишибиз керек. Азыркы көйгөйлөрдү жеңиш үчүн кызматкерлердин бир нече муундары керек. Ал эми кедей өлкөлөр бар, Африка өлкөлөрү, Азиянын кедей өлкөлөрү. Ал жерге биздин тутумду салыштырып болбойт. Биздин шарттар, биздин алып барып аткан жумуш ал да канча жогору. Эми кандай болсо дагы абактагы адамдардын саны аз болсун. Бирок ошондой болсо дагы ошол жерде эркинен ажыраган адамдардын жашоо турмушуна мындай ыңгайлуу боло турган шарттар да түзүлө берсин. Эми бул биздин жашоо экен, бирок бир катар ушундай жумуштар болуп аткан албетте бизди дагы кубандырат. Биз жакшы жактарда дагы болсун деген тилек менен анда жыйынтыктайлы. Ушул алдыдагы жаңы жылыңыз кут болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Мен дагы өзүмдүн атыман ушул шарттан пайдаланып, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын өздүк курамын, ардактуу ардагерлерибизди, кызмат учурунда курман болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүн жаңы жыл менен куттуктап кетер элем. Ар бир үй бүлөдө жарык маанай, ден соолук болсун. Жаңы жылыңыздар менен жана жаза мөөнөтүн өтөп жаткан соттолгондорду батыраак жаза мөөнөтүн өтөп, бошоп, үй бүлөлөрүнө барышын каалап кетет элем. Рахмат силерге чоң. Рахмат, урматтуу радио угуучулар. Биздин студиябызда Кыргыз өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Эгембердиев Аскат Райымжанович болду. Биз бүгүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жылды кандай жыйынтыктадык, кандай маалыматтар бар экенин сиздер менен актуалдуу маекте бөлүштүк. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы. Сизге чоң рахмат.